Dagы bir ugarman бар, ugarman kulak sizde. Assalamu alaikum Ustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ustaz, bizde 4 so'rovimiz бар. Эгер карыз орозосу болуп, жүйөлүү себеп менен кармабай калса, Шавалдын 6 күн орозосу менен карыз орозону бир ниет менен кармаса болобу деп сурап атышат да. Же бөлөк кармаш керекпи? Экинчиси, нафил кармап жатып ачып алса, кокусундай конок келип же ооруп калып, кайра кармаш керек болобу же эч нерсе болбойбу ошончо. Жана нафилди бузса кафарат кылыш керек деген 60 күн Рамазанда бузса ушундай го. Үчүнчүсү, Рамазанда Куранда арабча үйрөнө электер, кыргызча, орусча өзү түшүнгөн тилде окушту да. Ошондо Куранда 14 жерде сажда аяты бар го. Ошо кыргызча окусак деле ошо сажда аятын окуш керекпизби, аны кандай кылат деп түшүндүрүп бересизби деп атышат да. Эми сиз айткан китеп чет өлкөдө ар кандай жарандарыбыз бар да. Балким радио аркылуу да окуса пайда болот беле деген сөз. Төртүнчүсү, базар күндөрү сиздин сабагыңыз болот эмеспи? Аял затына ошол сабак кайра эртең башталабы же каникулга тарап кетет бекен сурап бериңизчи деп атышат да. Жана сиз кечиресиз Устаз, эгер мүмкүн болсо качкын аба деген дем салат, күчтүү дем салат деп айтып калчыңыз да. Ошол устаздын телефонун бере аласызбы? Же балким башка деле мындай күчтүү дем салган устаздардын телефону керек болот атат бизге. Чоң рахмат. Муслим айым, Аллах разы болсун сизден. Биринчи маселе, эгерде бир адам орозуду айрыкча аялдарда 5-6 күн карыз болуп калса, анан ошондон кийин Шаввал айында 6 күн орозо кармап атканда экөөнү бир ниет менен кармаса болот. Бул боюнча кээ бир алымдар болбойт, экөөнү эки башка кармаш керек дейт. Анан бирок жанагы важип менен нафил намаз бири-бирине аралашып кеткенде бул боло бериш керек деген пикирдебиз. Ошол 6 күн орозодо ошол карызга да ниет кылып, анага Шаввалды кошуп койсо, иншалла соопту ала берет, иншалла. Нафил бузса эмне болот дейт? Эгерде бир адам нафил орозо кармаганын бузса, аны кармап берүү важип болот. Анткени ар бир нафил ибадат ниет кылып баштоо менен важипке айланып калат. Бирок мындай эч кандай каффарат болбойт, каза эле болот. Анан жанагы базар күндөрдөгү аялдардын сабактары бизде азыр каникулга тарадык. Анткени мына кыш бою, күз бою, жаз бою ооруп эле сабактар көп болбой калгандан мен ошол эс алууга, анан үй бүлөм менен бирге болгонго, балдар менен бирге болгонго өзүм убактымды бөлгөнгө аракет кылдым. Ошондой эле докторлук диссертациямды жазганга дагы убакыт бөлгөндү көрдүм. Мына орозо бүтөөн баштайбыз насип кылса. Ошондуктан сабак жок, сентябрдан баштап кайрадан башталат деген үмүттөмүн. Анан эми жанагы 3-чү сурооңузга мен азыр жообум жок. Бул жанагы Рамазан айында Кур'ан-ы Каримди орусча, кыргыз тилинде окуганда сежда аятын аткарыш керекпи жокпу деген. Мен бул боюнча даярданып андан айтып берүүгө аракет кылайын сизге. Азыр чындыгында бул мага өмүрүмдө биринчи келген суроо. Мен буга маани бербептирмин. Иштихат кылганга батынбай турам. Ушул ага ылайыктагы эмесмин. Насип кылса мен бул боюнча аракет кылам иншалла. Анан жанагы тиги таксырдын телефону менде жок, ал Борбордук мечитте. Андан башка мен мынагу Каси мечитинде Нур Мухаммад Карыны, андан сырткары эме тиги Энесай эме тиги Арчавештин жанындагы кайсы конуш? Жыргал Кары. Ынтымак жаңы конушунда Жыргал Карыны мечитте сунуш кылат элем. Бирок телефондорун биле албайм, анткени булардын көп эле телефонго жооп бере албайт. Ана мен да телефонумду көтөрбөй келген үчүн азыр айта албайм, бирок эстеп калсам кийинки сабактарда айтып берүүгө аракет кылам. Тиги суроонун жообу менен Кудай таалам жакшылык берсин баарыбызга.